Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү маанайыбыз сонунбу? Эмесе сабагыбызды баштайлы. Балдар, бүгүнкү тарбиялык саатыбызда адам укуктары деген темада сабак өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын эң башкы максаттары балдар адам укугу эмне экендигин билишет жана ал адам үчүн кандай кызмат өтөөрүн билишет. Өз укугун билүү менен өзгөлөрдү да сыйлай билүүгө багыт алышат жана өзүн өзү коргоого, башкалардын укугун сыйлай билүүгө, адамгерчиликтүүлүккө, ынтымактуулукка тарбияланышат. Балдар, адам укугу деген эмне? Адам укугу адамдын мамлекетке карата укуктук статусун, анын экономикалык, социалдык, саясий, маданий чөйрөлөрдөгү мүмкүнчүлүктөрүн жана каалоо талаптарын мүнөздөөгү түшүнүк. Балдар, адам укугу жөнүндө түшүнүк качан пайда болгон деп ойлойсуңар? Бириккен Улуттар уюмунда адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынганына ушул жылдын 10 декабрында туура 72 жыл болот. 10 декабрь адам укуктарынын коргоо күнү. Тактап айтканда 1948 жылы 10 декабрь күнү Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясында адам укуктарынын 30 статьялуу жалпы декларациясы кабыл алынган. Декларациянын долбоорун даярдаган жумушчу топто көп адамдар эмгектенген, бирок алардын эң таанымалы болгон 2 санды атай кетпесек болбойт. Рене Самуэль Кассен. Ал франциялык юрист, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты, адам укуктары боюнча Европа сотунун төрагасы болгон Кассенди адам укуктарынын техники деп атасак болот. Элеонора Рузвельт. Ал 31-неден турган декларацияны жазган юрист эмес, бирок коомдук ишмер, укук коргоочу катары анын кабыл алынышы үчүн Америка Кошмо Штаттарынын өзүндө жана батыш өлкөлөрүндө маанилүү роль ойногон айым. Балдар, адамдын укугуна жараша милдети бар экенин да билесиңер, туурабы? Адам укугунун декларациясында жарандык милдет ар бир адам өз укугун эркиндигин ишке ашырууда коомдук насаат, тартипти камсыз кылуу максатында башкалардын укук эркиндигине шек келтирбей тургандай болуусу керек деп айтылат. Ар бир адам өзү кирген жамааттын алдында белгилүү бир милдеттерге ээ. Эң башкысы, балдар, силер билим алууга укуктуусуңар жана жакшы окуп, ата-энеңерди, улууларды сыйлоого, адептүү болууга милдеттүүсүңөр. Декларация деген эмне? Декларация француз тилинен алынганда жарнак же билдирүү дегенди түшүндүрөт. Конституциялык укуктагы тиешелүү мамлекеттин тагдыры үчүн өзгөчө зарыл маани берүү менен салтанаттуу мүнөз күтүү максатын көздөгөн саясий юридикалык актынын аталышы.
Ал эми ассамблея француз тилинен которгондо чогулуш же жыйын дегенди билдирет. Эл аралык деңгээлдеги башкаруучулуктун өзгөгө ээ жыйын. Балдар, бүгүнкү тарбиялык сабакта эмнелерди түшүндүңөр? Түшүнгөнүңөр боюнча конспект жазгыла. Үйгө тапшырма «Менин укугум жана милдеттерим» темасында дил баян жазасыңар. Жолугушканча сак саламатта тургула балдар.